Академик Муса Мырзапайызович Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде апта ичинде болуп жаткан жаңылыктар топтому менен эфирде Ош Тунун жаштык телестудиясы, студияда мен Нурис Абдиев, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Ош технологиялык университетинде IT технология боюнча маалымат берүү максатында жолугуш өткөрүлүп, бул иш-чарада эл аралык долбоорлорго катышуу үчүн студенттерге бир топ маалыматтар айтылды. 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүндө биздин окуу жайда атайын медициналык кызматкерлер жогорку категориядагы врачтар менен жолугуш өткөрүлдү. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесин утурлап, Айтматовдун чыгармаларын даңазалоодо графиканын ордо деген аталыштагы тегерек стол уюштурулду. 25 ноябрдан 10 декабрь күндөрүндөгү 16 күндүк жарыяланган акциянын алкагында биздин окуу жайда эмгектенген 40 жаштан жогорку аялдар арасында волейбол мелдеши болуп өттү. Биздин окуу жайдын студенттери менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Аида Касымалиева жолугушуп, волонтерлор клубун ачуу демилгесин көтөрдү. Ош технологиялык университетинин факультеттеринде эмгектенип жатышкан профессордук окутуучулук курам жолдоштук беттеш катары футбол оюнун ойношту. Окуу жайдын компьютердик лингвистика кафедрасынын жалпы жамааты менен биргеликте бул адистикте билим алып жатышкан студенттер түшүм майрамын майрамдашты. Ош облустук балдардын чыгармачылыгы борборунун окуучулары Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган иш-чара өткөрүштү. Футбол оюндун куралы болгон топко кол тийгизбей атаандаштардын дарбазасына киргизүүдөгү гол эсебинде атаандаштардан алдыда турууда жеңишке жетүүчү командалык спорт түрү. Мында оюнчулар эки командага бөлүнүп, топту атайын дарбазага тээп киргизүү менен бирин-бири жеңип алууга умтулат. Футбол оюну бүткүл дененин өзгөчө буттун булчуңдарынын өсүшүнө жардам берет. Жүрөк кан тамыр жана дем алуу системасын чыңдайт. Мындан сырткары адамды эрктүүлүккө, шамдагайлыкка, чыдамдуулукка тарбиялайт. Футбол топ менен аткарылуучу татаал техникалык кыймыл-аракеттер, чабуул коюу, коргонуу, топту баш менен сүзүү, бут менен тебүү өзгөчө тыкандыкты талап кылат. Ал денени ар тараптан өнүктүрөт жана ден соолукту чыңдоого жакшы таасир берет. Биздин университетте факультеттер аралык футбол мелдеши өткөрүлүп, бул оюнга ар бир факультеттин профессордук окутуучулук курамы катышты. Футбол оюну университеттин дене тарбия кафедрасы жана Намыс спорт клубу тарабынан уюштурулуп, дене тарбия кафедрасынын окутуучулары калысты кылышты. Бул спорттук иш-чаранын негизги максаты университетте эмгектенип жатышкан профессордук окутуучулук курамдын ден соолугун чыңдоо, аларга жумуштан сырткары эс алуусуна шарт түзүү жана адистик даярдоодогу татаал эмгек жолдорунда бир аз стимул берүү болуп саналат. Чыңгыз Айтматов азыркы доордун көркөмсөз чеберлеринин ири өкүлү жана коомдук саясий турмушка абдан активдүү аралашкан ишмер болуп саналат. Анын калеминен жаралган прозалык, драматургиялык жана публицистикалык чыгармалар кыргыз адабиятынын ургаалдуу өнүгүүсүнүн кийинки бийиктиктерин белгилегени талашсыз. Анын чыгармачылыгына жалпылап айтканда коомдун орчундуу саясий, социалдык жана нравалык проблемаларынын курч коюлушу, интеллектуалдуулук, гумандуулук, башкача айтканда жалпы адамзаттык маселелердин философиялык өңүттө чечилиши, адам баласынын жан дүйнөсүн ичкериден психологиялык талдоолордон өткөрүлүшү жана жалпылоосу мүнөздүү. Чыңгыз Айтматов өзүнүн таланты менен бүткүл дүйнөнү багынтты. Бүгүн ал дүйнөлүк адабияттын эң эле көп окулган жана сүйүктүү прозачыларынын эң биринчи сабында турат. Айтматовдун көркөм эпопеясы лиризм менен драматизм, трагизм менен романтизмдин өз ара тыгыз байланыштарына негизделген. Анда мифология, дин, фантастика, көркөм шарттуулук жана сүрөттөп баяндоонун катаал реализми эриш аркак жашайт. Айтматовдун чыгармаларындагы графиканын ордун биздин университеттин сызма геометрия кафедрасынын жамааты тарабынан өткөрүлгөн тегерек столдо белгилеп өтүштү. Чындыгында Айтматов темасы бүтпөс тема, ошондой эле анын чыгармаларынан ар тараптуу өнүгүүнүн элементтери даана көрүнүп турат. 1 ноябрда Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын салтанатын Ош шаар белгиледи. Мында биздин президентибиз Сооронбай Жээнбеков өзү келип катышып, биз ошол жерде кыямат чыгармасы боюнча бир образ ачып бергенбиз да. Ал ийгиликтүү болуп, аны телевидениеде көрсөттү. Ошол боюнча биздин график адистеринин дагы эмгектери бар да. Технология грек тилинен которгондо өнөр, устаттык, белгичтик дегенди билдирет. Жана аркыл өндүрүш тармагында, курулушта жана башка сырьё, материал же буюм алуу иштетүү жолдору менен ыкмалардын жалпы аты.
Ал жолдорду жана ыкмаларды иштеп чыгуучу жана өнүктүрүүчү илимий тармак. Ал эми маалымат технологиясы, компьютер технологиясы, информатиканын бөлүмү. Ар кандай маалыматты иштеп чыгууда пайдаланылуучу компьютердик жана телекоммуникациялык технологиялар, анда башкаруу чечимдерин даярдоо жана кабыл алууга байланышкан маалыматты өндүрүүнүн технологиялык процесстерин кароо кабыл алынган. Маалымат технологиясы компьютердин түзүлүшү, программалык жабдык, иштетүү системалары, программалоо, берилиштер базасы жана башка сыяктуу фундаменталдык бөлүктөрдөн турат. Маалымат технологиясы маалыматтарды жыйноо, жиберүү, сактоо жана иштетүү процесстерин камтыйт. Азыркы учурда маалымат технологиясы өз алдынча илимий багыт катары калыптанууда. Анын изилдөө багытын маалымат процесстерин рационалдуу уюштурган жолдор, ал эми предметин болсо маалымат технологиясы түзгөн ыкмалар жана теориялык негиздер түзүүгө тийиш. Компьютерге берилишти киргизүү, аны иштетүү, алынган маалыматты чыгаруу жана сактоо атайын жабдуулар аркылуу аткарылат. Дүйнө жүзүндөгү маалыматтык технологияны үйрөтүүдө биздин окуу жай атайын адистерди даярдап келет. Бүгүнкү күндөгү маалымат технологиясынын өнүгүшүндө биздин окуу жай дагы өз деңгээлинде салым кошууда. Ошондуктан бул тармактын адистерин даярдоочу окуу жай катары ар кандай эл аралык уюмдар менен, ар кандай долбоорлор менен да тыгыз байланышта иш алып барууда. Технология негизги ошол мамлекеттик, дүйнөлүк форматта ушул IT технология өнүгүп атат. Бул программа, Neobis программасы 3-нөн 9 декабрга чейин Ош шаарында биринчи жолу болуп атат. Негизинен IT жана STEM тармактарындагы специалист болом деген жаштарды, анын ичинен айрыкча кыз балдарды ошол иш-чарага катышууга чакырып атышат. Бул программа негизинен мектеп жана жогорку окуу жайларында презентациялар, мастер-класстар, жолугушуулар жана семинарлар, эң башкысы долбоордун жыйынтыгы 8-9 декабрь күндөрү масштабтуу жаңы идеялар конкурсу өткөзүлөт. Ордо Ош шаарынын тургундарын, анын ичинде Оштунун студенттери иш-чараларга катышыңыздар керек. Нагыз америкалык делген майрамдардын бири алкыш айтуу күнү же болбосо түшүм майрамы. Ар жылы ноябрдын соңку бейшембесинде өткөрүлөт. Американын 19-кылымдагы чыгаан президенти Абрахам Линкольн өлкөдө атуулдук согуш аламаты күчөп турган чакта 1863-жылдын ноябрь айынын соңку бейшембесинде Кудайга алкыш айтуу күнүн расмий өткөрткөн. Ошол күндөн тартып бул майрам америкалыктарда майрамдалып келет. Ал эми биздин окуу жайда англис тилин үйрөнүп, келечекте белгилүү бир адистиктин ээси болууну каалаган студенттер бул жөрөлгөнү белгилөө менен англис тилин тереңирээк үйрөнүүнү максат кылышууда. Кененирээк кийинки материалда. 1600-жылдары англиялыктар жаңыча жашоо, жаңы жерлерди өздөштүрүү максатында Америкага көчүп барышкан. Алар жаңыдан барышканда ачка калышып, аларга индеецтер тамак-аш тарабынан жардам беришкен. Мына ошондон кийин англиялыктар америкалыктарга ыраазы болушуп, убакыттын өтүшү менен Джордж Вашингтон президент болгондон кийин майрам катары калыптанып калган. Түшүм майрамын өткөзүп атабыз. Кафедрасында компьютер лингвистика, өзүбүз айтып тургандай, биз ошо тил үйрөнүү боюнча ар жыл сайын ушу тилди алып жүрүүчүлөрдүн мамлекетине кандай майрамдар болсо, ошолорду өткөрүүгө аракет кылып жатабыз. Азыр ушу өзүңүздөр көрүп тургандай, ушу студенттерибиз жакшынакай кылып столдо даярдап, ушу түшүмдүн жыйынтыгын көрсөтүп жатышат. Өз колдору менен жасаган шириндиктерди, ар түрдүү тамактар жасап келишип, ушул жерде түшүм майрамын өткөзүп жатабыз. Ушу университеттин студенттерим, окуучулар жамаатын чакырып, биздин ушул кичинекей кечебизге катышып беришсин деп. Ош технологиялык университетинин компьютердик лингвистика кафедрасынын жалпы жамааты менен бул адистикте билим алып жаткан студенттер америкалыктардын дал ушул ыраазычылык билдирүү же түшүм майрамын өткөрүштү. Бул иш-чаранын негизги максаты студент жаштардын англис тилин үйрөнүүгө болгон кызыгуусун арттыруу, англис тилинде сүйлөө чеберчилигин жогорулатуу жана алардын канчалык деңгээлде англис тилин үйрөнгөндүгүн аныктоо болуп саналат. Майрамга карата уюштуруучу кафедранын окутуучулары тарабынан ачык сабактар өткөрүлүп, катышуучуларга таланттуу студенттер тарабынан Америка маданияты, элинин каада салты жана үрп-адаттары англис тилинде чагылдырылды. Студенттер тарабынан америкалыктардын тамак-аштары даярдалып, англис тилинде табышмактар айтылып, оюн зооктор өткөрүлдү. Happy Thanksgiving to my wonderful friend, my wonderful of the time and the Thanksgiving. I want to thank you for being the higher of my life and my teaching. May I have the best day of the year today and some more love from all your dear aunts. Happy Thanksgiving. Америкалыктардын бул майрамы ар жылы ноябрь айынын 4-бейшембисинде майрамдалат. 20-кылымдын 30-жылдары Америка экономикалык төмөндөөнүн азабын чегип жаткан чакта 1939-жылы президент Франклин Рузвельт майрамды ноябрдын 4-аптасынын бейшембисине жылдырган.
Анын чечиминин мааниси Иса пайгамбардын туулган күнүнө чейин жүргүзүлүүчү арзандатылган товарлардын соода саттыгынын мөөнөтүн узартуу аркылуу экономикалык өсүүгө өбөлгө түзүү болгон. Учурда ВИЧ-СПИД бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун глобалдуу проблемасы болуп саналат. Ал адамзаттын өнүгүшүнө жана коопсуздугуна олуттуу коркунуч келтирүүдө. ВИЧ-СПИД илдети биринчи жолу катталгандан бери 27 жыл өттү. Бул аралыкта СПИД дүйнө жүзүн өзгөрттү. 25 миллиондон ашык адамдын өмүрүн кыйды. Миллиондогон балдарды жетим кылды. Кедейчиликти жана жакырчылыкты күчөттү. Кээ бир өлкөлөрдө адамзаттын өнүгүшүн токтотту жана терс таасирин тийгизди. Азыркы күндө 40 миллиондон ашык адам ВИЧ-СПИД илдетине чалдыккан. Алардын тең жарымын аялдар түзөт. Биздин окуу жайга чакырылган врачтар, медициналык кызматкерлер бул оорунун айрыкча жаштар арасында тез тарап жаткандыктан бул тууралуу биздин студенттерге кеңири маалымат беришти. Кененирээк кийинки материалда. ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү 2000-жылы Бириккен Улуттар уюмунун 1000 жылдык саммитинде кабыл алынган 1000 жылдык өнүктөрүүнүн 8 максатынын бири болуп саналат. Ошол эле жылы Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин саламаттык сактоо маселесине арналган жыйында биринчи жолу дүйнөлүк шериктештик Африка өлкөлөрүндө СПИДке каршы күрөштө адамзат жеңилип калгандыгы моюнга алган. Ал жерде бул маселе улуттук алаамат мүнөзгө ээ болгон. Мына ушундай көрүнүш бизде да кайталанбаш үчүн ВИЧ-СПИД проблемасына баарыбыз каршы турушубуз керек. Атайын врачтардын жана медициналык кызматкерлердин катышуусунда биздин университетте 1-декабрь СПИДке каршы күрөшүү боюнча тегерек стол өткөрүлдү. Бул жыйында оорунун келип чыгуусунун негизги себептеринен маалыматтар айтылды. Мына жерде айтылып атат. 15-14 жаштагы балдар уже 30% ушул жаштагы балдар сексуалдык немен тажрыйбаны көрүп койгон. Түшүнөсүңөр, сексуалдык тажрыйба деген уже төшөк историясын көрүп койгон балдар болуп атат. Биздин мектепке, значит, 15-14 жашар кайсы класстын окуучулары болуп калат? 8-9 класстын кыздар балдары уже тажрыйба 30% тажрыйба алып калган болуп атат. Иш жүзөлөр негизинде. Значит, булардагы коркунучта турат. Азыркы учурда республикабызда ВИЧ-СПИД илдетинде чалыккандардын саны жыл өткөн сайын көбөйүп барат. Өлкөбүздө бул оорунун таркашы алгач пайда болуу мезгилинде баңгизаттарды сайыноо аркылуу көп катталган. Акыркы жылдары жыныстык жол менен жугуу жолу көп кездешүүдө. Баарынан өкүнүчтүүсү иммундук таңкыстык илдетине жаштардын улам барган сайын көбүрөөк чалдыгып жатканы. Силерде айтат элем, силерден тилейт элем, что ошол биздин жана жаман илдеттерге кабылбаңыздар. Себеби дегенде биздин ошол биз наркологиялык илдет бул психоактивдүү заттарды колдонгондордон болот. Сигарет чегесиңер, ичимдик ичесиңер, азыр дискотекаларга барып, ночной клубтарга барып, ал жерден жакындай энергетикалык ичимдиктерди ичип атасыңар, анан жок дегенде эле ошо ичимдикти ичкенде эмне кошконун билбейбиз, эмне болгонун билбейбиз деп анан эсиңерди билбей калган учурлардан анан бизге келип, ата-эне бизге кайрылып, текшертип, анан сиздер кабылып жаткан учурлар бар. Бүгүнкү күндө медицина илиминде ВИЧ илдетинин 3 гана жугуу жолу бар. Алар кан аркылуу, корголбогон жыныстык катнаш, ВИЧке чалдыккан энеден балага өтүү жолу. Ооруну жуктуруп алуудан сактанууда төмөндөгү учурларга көңүл буруу зарыл. Баңгизаттарын колдонуудан алыс болуу. Ар кандай медициналык жана косметикалык процедуралар учурунда стерилдүү гана аспаптарды колдонуу. ВИЧ-СПИД тууралуу көбүрөөк окуу жана билүү. СПИД борборунун кызматкерлери дайыма калк арасында оорунун белгилери, анын алдын алуу жана башка бул илдеттер боюнча түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп келишет. Мындан тышкары өсүп келе жаткан жаш муундарыбызга бул оору тууралуу кенен түшүндүрмө берүү максатында мектептерде, жогорку окуу жайларынын студенттери менен окуу жылынын алкагында окутуу семинарларын өткөрүп келишүүдө. Денис ак аял, Денис ак улут. Спорт аял зат үчүн ден соолук жана сулуулук. 25 ноябрь, 10 декабрь күндөр аралыгында өтүүчү бүткүл дүйнөлүк 16 күндүк аялдарга карата зордук зомбулукка каршы аттуу акциянын алкагында биздин окуу жайда дагы спорттук иш-чара өткөрүлдү. Ал эми 25 ноябрь аялдарга көрсөтүлгөн зомбулукту жоюунун эл аралык күнү. Бул күн аялдар укугу тебеленип жатканын коомго маалым кылуу максатында Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясы тарабынан 1999 жылы кабыл алынган. Ошол күндөн тартып бүткүл дүйнө жүзү аялдарга карата зордук зомбулуктун алдын алууну жана биротоло эл арасында болтурбоонун үстүндө ар кандай иш-чараларды өткөрүп келет. Кененирээк кийинки материалда.
Бүгүнкү күндө үй бүлөдө аялдардын зомбулукка кабылышы көйгөйлүү маселелердин бири болуп саналат. Коомчулукта белгилендирилгендей, азыркы тапта аялдардын зордук зомбулукка учурашын биринчи кезекте өлкөдөгү экономикалык абал, башкача айтканда аялдардын үй бүлөдөгү экономикалык көз карандылыгы, алардын укуктук сабатынын жетишсиздиги шарттап жатат. Андан сырткары аялдарга зордук зомбулук жасалышынын түпкү себеби үй бүлөдөгү тарбияда жатат. Биздин окуу жайда аялдарга каршы зомбулуктун алдын алуунун 16 күндүк акциясынын алкагында 40 жаштар жогорку аялдар арасында волейбол мелдеши болуп өттү. Эми бул иш-чаранын өзү бул акциянын аталышы Деңиз Ак аял, Деңиз Ак улут деп аталат экен. Бул менимче эң туура нерсе. Себеби дегенде сиздер биздин Кыргызстандын келечегисиздер. Себеби дегенде аял киши бул ушул улуттун генофонду жакшы болсо, биздин балдарыбыз, кыздарыбыз жакшы болсо, ден соолугу жакшы болсо, менимче мамлекетибизге өнүккөнгө жакшы шарт болот деп ойлойм. Мына бүгүн ушул иш-чаранын башталышы болуп атат. Мен ойлойм, ушул иш-чара мындан ары дагы ушул Ош шаарында жайгашкан башка жогорку окуу жайларда дагы уланат. Мен ушул бүгүнкү спорттук иш-чаранын катышуучуларына баарыңыздарга ийгилик каалайм. Аялдарга зомбулук көрсөтүү көйгөйү боюнча укук коргоочу Бириккен Улуттар уюмунун мурдагы атайын баяндамачысы Радхика Кумарасавами аялдардын басымдуу бөлүгү аларга жасалган зөөкүр мамилени айтууга тыюу салынган, ачык талкууланбаган жана уят деп эсептелген иш-аракет катары карарын айткан. Кылмыштан жапа чеккендердин жагдайын изилдөө боюнча Голландия институтунун статистикалык билдирүүсүнө ылайык Түштүк Америкада аялдардын 23% тактап айтканда ар бир 4 аялдын бири өз үйүнөн зомбулуктун кандайдыр бир түрүнөн запкы тартат. Ошондой эле Европа кеңеши маалымдагандай, Европадагы ар бир 4-чү аял жашоосунун кайсы бир учурунда үй бүлөдөгү зордук зомбулукка туушар болот. Бүгүнкү волейбол боюнча мелдеш жогорку окуу жайларда эмгектенген педагог айымдардын арасында болуп атат. Биз атайын ушундай форматты тандадык. Себеби дегенде айымдардын спортко тартуу, алардын спортко болгон кызыгуусун, шыктануусун күчтөндүрөлү дедик. Азыр дүйнө жүзү боюнча аялдарга жасалган зордук зомбулукка каршы 16 күндүк кампания өтүп атат. Ошонун алкагында иш-чара уюштурганбыз. Бул өзгөчө иш-чара, өзүңүздөр байкагандай айымдардын маанай абдан сонун. Анан биз мындай позитивдүү иш-чаралар аркылуу гана адамдын мындай аракетин, же болбосо ой жүгүртүүсүн өзгөртө алабыз. Негизги лозунг бул Деңиз Ак аял, Деңиз Ак улут. Анан эң негизгиси бул айымдар активдүү, күчтүү, анан спорт менен машыкса бул абдан пайдалуу. Аны менен бирге эле мындай иш-чаралар ынтымакты күчөтөт да, ынтымакты, анан бири-бирине болгон мамиле башкача өзгөрөт. Көптөгөн маданияттарда аялдар төмөн даражадагы адам катары каралып, аларга ошого жараша мамиле кылынат. Учурда мындай терс көз караш коомдо терең тамыр алган. Аты күлөнүккөн өлкөлөрдө да аял затына көрсөтүлгөн зомбулук чечилбей келаткан көйгөйлөрдүн бири. Бириккен Улуттар уюмунун мурунку башкы катчысы Кофи Аннан белгилегендей, аялдарга көрсөтүлгөн зордук зомбулук дүйнө жүзү боюнча кеңири тараган жана коомдун бардык катмарында ар кыл маданиятта кездешет. Андай мамилеге аялдардын көбү улутуна, коомдо ээлеген абалына, тегине же дагы башка ушул сыяктуу факторлорго карабай дуушар болууда. Зомбулук ар кандай мамлекеттерде бар. Европа мамлекетинде, Америкада. Бизде дагы зомбулук бар, бирок маселе мамлекет коом ушу зомбулукка кандай каршы деп турат. Азыр Кыргызстанда дагы көптөгөн иш-чаралар өтүп атат. Мына бүгүн дагы жакшы иш-чара өтүп атат. Мен бул форматта өткөнүнө аябай куолдум. Анткени чындыгында спорт бул орусча айтканда спорт он мир дегенде. Мына вуздар, да, вуздагы иштеткен эжекелер бири-бири менен таанышып, да, бири-бири менен катнашып, ушул ден соолукка дагы үндөгөн акция өтүп атат. Мен ойлойм, бул акция ушу дагы ушундай чоң көп иш-чаралар өтөт. Кыздарга игилик кылам. Аялга карата эң жакшы сөздөр гана айтылышы керек. Аялдар балдарды чоңойтот, үй бүлөдөгү жумуштарды жасашат. Бул өтө кыйын, аны ар бир эле эркек түшүнө бербейт. Аялдарга жакшы мамиле жасаш керек. Үй бүлөдөгү зордук зомбулукту жоюунун жолу биз мектептерге, жогорку окуу жайларына үй бүлө тууралуу, зордук зомбулук тууралуу сабактарды, атайын семинарларды киргизип, үй бүлөдөгү тарбияны жакшыртуу менен зордук зомбулуктун алдын алууга аракет жумшашыбыз керек. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айда Касымалиева биздин окуу жайга келип студенттер менен жолугушууда волонтерлор клубун ачууну белгиледи. Депутат айым буга чейин өлкөбүздүн бир канча жогорку жана орто окуу жайларында, орто мектептерде болуп, ал жерлерде жигердүү жаштардын тобун түзүп, алар аркылуу калктын көйгөйлүү маселелери бийлик бутактарына жетип,
Алар оң жагына чечилген учурлар аз эмес. Ошондуктан биздин окуу жайда дагы келечекке умтулуп, жакшы жагына өзгөрүүнү жана өзгөртүүнү каалаган жаштарыбыздан турган жигердүү топту түзүү сунуш айтылды. Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстанда 28 жашка чейинки жаш муундун өкүлдөрү 31% түзөт. Андыктан аларды түрдүү экстремисттик көз караштагы диний агымдардын өкүлдөрү жана ар кандай саясий күчтөр колдонууга аракет кылышат. Бирок өзүнүн мамлекетин сүйгөн ар бир жаш патриот акыл эсин болгон күчүн өлкөнүн өнүгүүсү үчүн туура багытка буруп пайдаланышы зарыл. Жаш муундун адамдык потенциалын өнүктүрүү деңгээлин баалаган жалпы көрсөткүч жаштардын өнүгүү глобалдык индекси боюнча Кыргыз Республикасы 2016-жылы 188 өлкөнүн ичинен 64-орунду ээлеген. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасында жаштардын өнүгүү деңгээлинин индекси жогору катары белгиленет. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Аида Касымалиева биздин университеттин студенттери менен жолугушуп жатып, окуу жайдын өзүндө волонтердик клубду ачуу демилгесин билдирди. Бул жол менен азыркы жаштарды калк арасындагы социалдык маселелерди чечүүгө катышууну белгиледи. Силер өзүңөр билгендей эле менин ишмердүүлүгүм көбүнчө ошол социалдык коргоо жагында болуп калды да. Бул жөлөк пул маселеси, балдардын ден соолугу, эненин ден соолугу. Анан бүгүн мен силерди куттуктайм. Ошол оштунун студенттери силер мындай чоң бир кыймылдын алдында турасыңар да. Биздин өткөндө тегеректе өткөрүп, ушундай резолюциянын ичине киргизген биз волонтерлор клубун ачалы деп. Бул ыктыярчылар да. Силердин жардамыңар өтө керек бизге кол бут керек да. Анан баарыңар мына жылдын жыйынтыгы менен жогорку кеңешке дагы барсаңыздар болот, жогорку кеңеште экскурсия өтөт. Же болбосо мен силерге ушул практиканы өттү эле деп кат жазып берем да, силергечи аныктама жазып берем. Бул силерге мындай келечегиңерге пайда болот. Анан кийин ошол менин командамда болуп, биздин командада болуп иштесеңер, биз иш-чараларды мисалы үчүн бир айда 2 жолу өткөрүшүбүз мүмкүн. Жумуштар абдан көп да. Жаштардын мамлекетке жана коомго пайда алып келиши үчүн алардын билим деңгээлин, потенциалын жогорулатуу зарылчылыгы турат. Бул маселелерди жөнгө салуу үчүн алардын көйгөйлөрүн угуп, анан туура багыт берүү керек. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстандын калкынын 26%-ын 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштар түзөт. Жаштар маселеси ведомстволор аралык өз ара аракеттешүүгө көп тараптуу мамилени талап кылат. Жаштар саясатын ишке ашыруунун маанилүүлүгүн эске алуу менен өкмөттүн 2017-2020 жылдарга карата жаштарды өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Жаштар биздин келечегибиз жана биз бул маселеге абдан олуттуу мамиле кылууга тийишпиз. Ошондой эле өз өлкөсүнүн келечегин ойлогон ар бир жаран жаштык курагынан аракет кылып баштоосу зарыл. Ошол кызматты кантип жасайбыз? Биз биригип гана жасай алабыз. Ал биригүүнүн бир ыкмасы волонтерлордун клубу же болбосо волонтерлордун уюмун түзүү депчи. Ошол волонтерлордун уюмун түзүүгө биз жардам берели дедик. Мен ошол волонтерлордун клубун көп жерлерде түзүп келем, себеби дегенде мен Бириккен Улуттар уюмунун улуттук волонтерлордун биринчилеринен болгом. Буга чейин мен болгонго чейин 97-жылга чейин дүйнө жүзүндө улуттук волонтер деген болгон эмес экен, эл аралык гана волонтер болгон экен, бир мамлекеттен бир мамлекетке барып гана кызмат кылган экен. Мен иштегенде мен пешенеме ушундай жаш нерсени жазган экен. ООНдун улуттук волонтеры деген биринчи книжканы мен алгам. Жаштар коомдук түзүлүш, маданият, социалдаштыруу, мыйзам ченеми, учурдагы коомду тарбиялоо менен аныктала турган жаш өзгөчөлүгүнүн, социалдык абалынын жана башка социалдык психологиялык өзгөчөлүү шарттардын негизинде өзүнчө бөлүнүп турган социалдык демографиялык топтордун бири. Бул өзгөчө топтун эң негизги максаттарынын бири болуп, өз убагында татыктуу билим алып, белгилүү бир кесиптин ээси болууга умтулуу болуп эсептелет. Бул максатта бүгүнкү күндө биздин университетте да билим алууну көздөп келген жаштардын саны арбын. Анан мына жолунда айткандай структураны түзүп, бекитип, анын иш пландарын жазганда баягы ашык жана көркөмдөп жазбастан, ошол аткарып турган иштерди, колдоп турган иштерди аткарса, анын массалык маалыматтарды чыгарышы, башка структураларды тартыш, мына бизге атын мүмкүнчүлүк түзүп бере баштады да. Жакшы суроолор топтоп, именно ошо страничка ачып туруп, ошол аркылуу байланышсак дагы болот. Анан менде бир жарыя катары айтып коеюн. Жарыя катары биз кафедрабыз, бизнес башкаруу социалдык кафедрасы. Эртеңден баштап жарыяларды ар бир корпуска илебиз. Кимде ким ушул клубка мүчө болгусу келсе, биздин кафедрага кайрыласыңар. Анан бир күндү белгилеп туруп, ошол жерден чогуу отуруп, ошол клубдун атын коебуз да, жетекчилерин коебуз. Анан ошо ишке киришке аракет жасайбыз. Ар бир ишти башташ өзү ката алып билесиңер, ишти баштап кандайдыр бир жакшы деңгээлге жетип алсак, бул биздин жана силердин утушуңар болуп эсептелет.
Жаштар Кыргызстандын келечеги. Кыргызстан дүйнөдөгү эң жаш мамлекеттердин бири. Кыргызстанда жаштардын саны жалпы калкыбыздын 30%-ын түзөт. Тагыраагы 1.700.000 ашуун жаш жараныбыз бар. Биз жаштардын ар тараптуу өнүгүшү үчүн билимин, жөндөмүн, жашоо шартын жакшыртуу үчүн күн сайын кам көрүп, бар күчүбүздү жумшашыбыз керек. Азыр дүйнө тездик менен өзгөрүүдө. Глобалдашуу доорунда жаңы технологиянын заманында жаштар үчүн күн сайын жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган менен жаштарды азгырган жаңы коркунучтар пайда болууда. Ошондуктан ар бир мамлекет өз жаштарынын эртеңки камын көрүп, билимдүү, муун өстүрүү үчүн өтүмдүү идеологиясы болушу өтө зарыл. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов адабият тарыхында таптакыр жаңы барак ачуу менен гана чектелбестен, аны мүмкүн болушунча бийигирээк деңгээлге көтөрүп, Айтматовдук философиялык жана эстетикалык эриш аркактуулуктун өзгөчө бир даражасына чейин жеткирди. Улуттук жазуучу катары кала бергенине карабай, Чыңгыз Айтматов эбак эле бүткүл планетанын адамдарынын ой мүдө, акыл эсинин чакылдыруучусу болуп калды. Чыңгыз Айтматовдун китептери 168 өлкөдө 67,2 миллион нускада 830 жолу басылган. Айтматов бүткүл адамзаттын маданий турмушундагы абдан ири окуялардын бири катары саналат. Аны жалпы планетанын жараны деп атоого толук татый турган бүтүндөй бир ааламды түптөп кетти. Улуу жазуучунун улуулугун даңазалаган дагы бир иш-чара биздин окуу жайда өткөрүлдү. Кененирээк кийинки материалда. Кыргыз Республикасында бул жылы өлкөбүздө өз чыгармалары аркылуу бүткүл дүйнөгө тааныткан белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы өткөрүлүүдө. Анын кайсы тилде жазылган чыгармасы болбосун, мейли кыргызча же орусчабы же бөлөк тилдерге которулгандарбы айтор жатык тил менен жазылган көркөм адабий бардык китептери колдон түшпөс, окурманга сиңимдүү, кайра-кайра окугандан та жатпаган чыгармалар экендигин орус жана чет элдик адабий сынчылар талдап чыгышкан. Өткөн кылымдагы көркөм сөз чеберлеринин ичинде Чыңгыз Айтматов дүйнөгө эң кеңири белгилүүлөрдөн гана эмес, тынчтыкты чыңдоого, эл аралык мамилелерди гумандаштырууга жана өнүктүрүүгө активдүү катышкан көрүнүктүү коомдук ишмерлерден да болгон. 90 жылдыкта бир эле ушу Кыргыз Республикасында эмес, бүткүл дүйнөдө өткөрүп атышат да. Өзгөчө ушу түрк дүйнөсүндө. Эсенки мамлекеттеринде, жакын калыска чет мамлекеттерде. Мына кече жакында эле көрүп өзүңүздөр көрүп алдыңыздар. Ушу Россияда дагы аябай катуу белгиленип атат. Белоруссияда мына кече 2-3 күн болду. Белоруссиянын борбор шаары Минскийде бир чоң сейил багын Айтматовдун атын беришти да. Биздин премьер-министрибиз барып катышып келди. Ачты ошол сейил багты. Казак жазуучусу Муктар Шаханов улуу жазуучуну айтылуу Чыңгыз Канга салыштырган. Анын баса белгилөөсү боюнча дүйнөнү өрттөлгөн шаарлар, өлтүрүлгөн миң сан эл менен дүңгүрөткөн Чыңгыз Хандан айырмаланып, Чыңгыз Айтматов бүткүл дүйнөнү улуу жана жаратмандык кудуретке эгедир сөз менен дүңгүрөтө багынтты. Чыңгыз Айтматовго дүйнөлүк кадыр-барк алып келген анын новатордук калеминин коомдук жана саясий жактардан ыргагы бир кыйла өзгөчөлөнүп турган 60-70 жылдарда жазылган повесттери болду. Кийинки мезгилде жазуучу роман жарынын үстүндө ийгиликтүү эмгектенип, кылым картар бир күн, кыямат жана Кассандра тамгасы аттуу чыгармаларды жарыялады. Эми Чыңгыз атабыздын чыгармаларында тил менен Чыңгыз атабызды экөөнү бөлүп кароого эмнекен болбойт. Демек Чыңгыз атабыздын айткан бир сонун жери бар да. Кыргыз тили, кыргыз журтунун тили, анын кайгырса кайгысы, кубанса кубанычы жана эмне өзүнүн акыл эси деп баса тама айткан жери бар экен. Ошон үчүн биз Чыңгыз атабыз менен тилди эки жакка бөлүп кароого эч мүмкүн эмес экендигин билип отурабыз. Ошо тилибиз, маданиятыбыз, каада салтыбыз аркылуу бүгүнкү күндө кыргыз эли дүйнөгө таанылып аткандыгын дагы бир жолу тастыкталып атат. Кыргыздан эле эмес, дүйнөлүк адабияттан Айтматовчулук атак, даңкка жана сый-урматка ээ болгондор дээрлиги жокко эсе. Ал Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын баатыры, социалисттик эмгектин баатыры, СССР мамлекеттик сыйлыгынын 3 жолку лауреаты, Лениндик сыйлыктын ээси, Кыргыз Республикасынын токтогулатындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Германиянын искусство академиясынын мүчө корреспонденти, Париждеги Европа илимдер искусство жана адабият академиясынын академиги, Стокгольмдагы бүткүл дүйнөлүк илимдер искусство академиясынын академиги болуп эсептелет. Саналгандар анын чыгармачылыгына берилген сый-урматтын расмий гана күбөсү, бүткүл дүйнө окурмандарынын Айтматовго карата тамшандырган тартуулуу күчүнүн бир гана көрсөткүчү. Бирок мен айтар элем, сиздер Айтматовду окуңуздар. Айтматов эмне үчүн Айтматовду окуш керек? Себеби баардыгыбыз адам болгубуз келет. Баардыгыбыз элге журтка кызмат кылыбыз келет. Баардыгыбыз эл сыйлаган, журт урматтаган адамдардан болушубузду каалап.
ошондой адам болгусу келет да. Ошондуктан андай адам болсун, Айтматовду жакшылап окуш керек. Биз Айтматов бул кыргыз элинин руханий таянычы десек болот. Элдер дайыма руханий таяныч издеп келишет. Бардык элдер. Ошол динден, Курандан руханий таяныч издеп келишкен. Дагы деле издеп атышат. Ал эми ошондой руханий таянычтардын бири бул Айтматов. ЮНЕСКО уюму Айтматовдун аламын төмөндөгүдөй аныктаган. Чыңгыз Айтматовдун китептери 168 өлкөдө, 67 миллион нускада 830 жолу басылган. Бул цифра азырынча чек эмес. Аталган уюм баса белгилегендей, Айтматов бүткүл адамзаттын маданий турмушундагы абдан ири окуялардын бири катары саналат. Аны жалпы планетанын жараны деп атагандарга кошулбай коюуга эч мүмкүн эмес. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары көзү барында эле дүйнөнүн 174 тилине которулуп, жалпы нускасы 80 миллиондой даанада басылып чыккан. Фантастикалык, детективдик чыгармаларды жазган авторлор үчүн мындай нускалар көндүм нерселерден болгон менен чоң адабиятта сейрек кездешчү көрүнүштөрдөн. Азыр эле мына тасмадан көрдүңүздөр, ушу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын бир бөлүгүнө тартылган кино тасмалардан үзүндүлөрдү көрдүңүздөр. Биз эми ошол убакта кино тартылган убакта ушул жаш элек ошол мезгилге биз барып келгендей эле болдук бул жерде отурупчу. Анан мен ойлойм ушул Чыңгыз Айтматовдун бир жөнөкөй катардагы чыгармасы болбосо керек. Ал кишинин ар бир чыгармасы өзүнчө шедевр да. Анан биз эми ушул быйылкы жылы эле ушул Маркига арнап эле ушул Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгы деп эле бул иш-чараларды өткөрүбүздөн бул иш-чаралар дайым өтүш керек. Быйылкы 2018-жылда өтөт. Кийинки жылда дагы өзгөчө мына жаш биздин досторго, окуучу балдарга, кыздарга ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын тазалап, ошол балдар кыздар окуш керек. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Таластын Шекер айылынан башталып, Кыргыздын Тоо ташын аралап өтүп, Казактын Улуу Таласын Сары Өзөктү аралап, Орусиянын унута калган түндүк элдеринде Охот деңизинде, Москвада, Кремльде, Германиянын шаары Гейдельбергде, океандын үстүндө аягы келип космосто уланат. Айтматовдун чыгармаларында Азиянын тоо талаалары менен Европанын шаарлары кошо камтылган. Окуя бирде арабада өтсө, бирде поездде, бирде самолетто өтөт. Адамдан адамзатка, бугенеден Иисус Христоско, Шекспирден космоско чейинки аралыкты камтый алган Айтматовдун кемеңгерлигине дагы бир жолу таазим этебиз. Чыңгыз Айтматов планетардык масштабка жетишкен өзгөчөлүгү мына ушунда болсо керек. Мунун жеңүүчүлөрү биринчи, экинчи, үчүнчү даражадагы атайын дипломдор менен, анан баалуу белектер менен сыйланышат. Анан ошол белектердин бардыгын мына биз Ош облустук Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү демөөрчүлүк кылып атат, бизди колдоп атат ушул иш-чарабызды. Ошол сыйлыктар менен сыйланышат. Мындан сырткары жеңүүчүлөрү ошол жыл сайын биз Ысык көлдө жайкы балдарын эс алуу учурунда ошол жерде Ысык көл досторун чакырат деген эл аралык деңгээлдеги иш-чара өткөзүлөт, фестиваль өткөрүлөт. Жеңүүчүлөр деп табылган окуучулар быйылкы жай айында, быйылкы окуучулар ушул Ысык көлгө барып эс алышат. Чыңгыз Айтматов кылымдар тогошкон азыркы доордун чыгармалары эң көп окулган жазуучулардын бири. Анын китептери коомдо билим берүү, тарбиялоо процессинин ажырагыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана университеттердин программаларына кирген. Сиздер менен Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки аптанын ушул мүнөттөрүндө кездешем. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.